Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Сүлүктү шаарындагы музейдин алдында турабыз. Музей бул өлкөнүн жүзү, маданияттын күзгүсү. Мына ушул музейдин ичинде эмнелер бар, канча жылдан бери кантип сакталып келе жаткандыгы тууралуу алдыдагы көрсөтүүбүздө сиздерди кенен тааныштырмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз бүгүн сиздердин музей жөнүндө таанышкалы келдик. Бул музей качан түзүлдү эле, кантип ачылып калды, тарыхын айтып берсеңиз. Рахмат. Сүлүктү шаардык тарых музейи 2007 жылы Сүлүктү шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган. Ошол жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин биз ушул тарых музейин ар кандай тарыхый материалдар менен, этнографиялык материалдар менен толуктап, бүгүнкү күндө ушул 9 музей бөлүмүн толтурууга аракеттенип жетиштик. Бул музей бөлүмү Сүлүктү шаарынын тарыхы камтылган тарых музей бөлүмү болуп эсептелинет. Биз ошол негизинде хронология иштеп чыкканбыз. Бул хронология 1860 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки шаардын хронологиясы. Тача айтканда ар бир ачылыштарына биз ушундай бир хронология иштеп чыкканбыз. Мында 1868 жылы полковник Фабовский тарабынан Сүлүктү көмүр кени иштетиле башталып, жумушчу табы пайда болгон. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейинки биз 150 жылдык майрамды 2018 жылы өткөргөн болсок, андан бери мына 150 жылдан ашуун тарыхы бар Сүлүктү шаарынын тарыхын ушул жерде чагылдырганбыз. Бул жерде болсо Сүлүктү кенин ачкандар дейт. 1898 жылы Вендигердин шахтасы. Ошол убактагы көрүнүштөрүнү биз тарыхый кичкене бир фото альбомдордон алып сүрөттөрүн чоңойтуп ушул жерде койгонбуз. Бул жерде 1900 жылы ачылган Краузен ачкан шахтасынын сүрөттөрү. Бул жерде 1900 жылы ошол жанагы айткан Краузен шахталары. Мына бул жердеги көрүнүштөрдө мына булар шахталар. Тача айтканда азыркы забойлордо ал убакта эми көмүр кени жердин бетинде болгондуктан 5 метр тереңдиктен баштап эле көмүр кенин каза башташкан да. Бүгүнкү күндө эми татаалыраак болуп калды көмүр кенин алыш. Көмүрдүн эмесиден ардактуу шахтерлорубуздун сүрөттөрүн койдук. Бул жерде ардактуу шахтерлор чындыгында 1848 жылдан баштап почетный шахтер деп айтылат, ардактуу шахтерлор. Алар бир жылда алынган шахтерлор өздөрүнүн винетка катары сүрөттөрүн коюп, ушундай кичкене сүрөттөр болгон, аны тарыхый сүрөттөр. Аны чоңойтуп бул жерге койдум. Мисалы, жылы менен 48 жылы, 49 жылы, 50 жылы ушундай катары менен күчүрүк болушунча тарыхый материалдардан топтоп отуруп уюштурдук. Буштарды 150ден ашуун эмгек кызыл туу орденинин ээлери бар Сүлүктүдө. Анан бул жерде мына вагонду мен жакында таап келдим. Бул вагон жер астында көмүрдү жердин бетине чыгара турган атайын вагондор болгон. Бул вагондор менен атайын мындай жер астындагы темир жол рельси болгон. Ушул рельс менен жердин астынан үстүнө карап бешөөнү кошуп, ат менен тартып жердин бетине чыгарып турганда, ат менен ошол убактагы ушул вагондор менен, кичкене вагондор менен. Бул вагонду дагы алып келдим. Жакында биз өзүбүздүн планыбызда кошуп, мына рельстен таптык. Рельстен таап ушул жерге биз рельсти коюп, ышпалдар деп коет, ошо өзүнүн эрежеси боюнча катырып, буга көмүрдүн сорту боюнча коюп, муну кыймылдата турган, кыймыл аракеттеги бир жүргүзүп көрсөтө турган чарка уюштуруп атам, Кудай кааласа. Мына бул кара чырак. Бул негизинен электр энергиясы болгон эмес, алгачкы кара чырак. Муну үй турмушунда дагы, шахтада дагы ушуну колдонгон, кара чыракты. Кара чыракты канткен? Бул жерге пактаны салып туруп, бул жагынын учуну чыгаргандагы ичине зыгыр май куюп койгон. Зыгыр майдан куюп, анан түтөтүп, ошол зыгыр май түтөп турган, эртең менен турганда алардын мурдуларына чейин иш толуп, ушул жашоодо жашап келишкен да.
Анан кийин атайын шахтерлор үчүн кийин мындай асма чырактар чыкты. Бул асма чырактар атайын шахтерлор үчүн болду. Иштеген жерин басып койгонго ыңгайлуулаштырып. Бул шахтерлор үчүн атайын. Андан кийин батарейка менен иштеле турган шахтерлор чырагы иштелип чыкты бул жерде. Алгачкы шахтерлордун баш кийим каскасы коргонуу үчүн шахталардын каскасы ушундай болгон. Нумизматика бөлүмүн дагы коюп койдум. Нумизматика бөлүмүнүн бардыгын түшүнөбүз. Мурдакы ошол орус падышачылыгынын убагындагы акчалардан баштап бүгүнкү эгемендүү мамлекетибиздин акчаларына чейинки акчаларды койгонмун. Бул жерде биздин алгачкы ушул эгемендүүлүктөгү акчаларыбыз жанагы 1 тыйындык, 10 тыйындыктардын чыккан үлгүлөрүн койгонмун. Андан сырткары башка мамлекеттердин дагы акча тыйындарынан ушул жерде нумизматика бөлүмүн толуктаганбыз. Алгачкы жаңылыктын жарчысы деп бурч уюштурдум дагы. Бул жерде алгачкы жаңылыктын жарчысына мен биринчи эле ушул биринчи чыккан Искра газетасы. Бул биринчи номердеги Ленин тарабынан уюштурулган газетаны алып өзүбүз ламинациялап койдук бул жерде чыртуу басыш үчүн. Анан өзүбүздө шахтер жолу гезити бүгүнкү күнгө чейин иштейт. Ошол шахтер жолу гезитинин 1958 жылгы фальшивкасыны таап бул жерге койдум. Ошол шахтер жолу гезитинин убагындагы гезитти кандай түрдө, кандай ыкмада чыгаргандагы материалдарынан дагы бул жерге коюп койдум, алгачкы жаңылыктын жарчыларынын бурчунда. Убагында ушундай бир эмелер менен газета чыгарып жүрүшкөн. Кыргызстан боюнча алгачкы революциянын Сүлүктүдөн башталган. Ошон үчүн Сүлүктү шаары революционер шаар деп айтылат да. Бул чындыгында Кыргызстан боюнча эмес, бул негизи мындай тарыхта дагы неме болуп турат. Орто Азия боюнча Сүлүктү шаарында биринчи совет бийлиги орногон да. Ошол совет бийлигинин орногондо ал уюштуруучулардан болуп берде Данил Дехканов болгон да. Бул Данил Дехканов чындыгында ошол революцияга чейин Ленин менен 3 жолу жолугуп отуруп, ошол Ленинин көрсөтмөсүнүн негизинде ошол жетекчилиги астында Данил Дехканов өзү келип бул жерде уюштуруп, ак падышачылыкка каршы революция уюштуруп, алгачкы совет бийлигин ушул Данил Дехканов тарабынан уюштурулган да. Сиздер көрүп турган бул бөлмөдө Сүлүктү шаарындагы тарыхый музейдин музыкалык аспаптар бөлмөсү болуп саналат. Мына ушул жерде бүгүнкү күндө 50гө жакын бир катар музыкалык аспаптар бүгүнкү күндө мына ушул тарыхый музейдин көркүн ачып турган учуру. Бурдакы колдонулган музыкалык аспаптар, мисалы үчүн мана фортепиано деп айтылып турат, Беларусь фортепианосы. 46-жылкы, дагы фортепиано 48-жылкы, ал дагы 48-жылкы ушул мурдакы фортепианолор бүгүнкү күндө дагы колдонууга жарайт. Үйлөм аспаптар менен ойногондо шаар көп улуттуу болгондуктан ар кайсы улуттун өкүлдөрү, мында негизинен көбүрөөк орус, татар улутундагы өкүлдөр көбүрөөк ойногон. Өзүбүздүн улуттук музыкалык аспаптардан койдум бул жерде. Комузубуз бар, аса мусат таягы, бул дагы бүгүнкү күнгө чейин ойнолуп келет. Мурдакы 56-50 жылдардагы, 55 жылдардагы баяндар коюлду. Мына бул электроорган. Бул электроорган Кыргыз эстрадасы жаңы уюштурулганда 1976 жылы Сора Кожомжаров баштаган жетектеген ансамблде ушул электрооргандар ойнолгон да. Бул ашыктар, чүкө. Бул дагы музыкалык аспаптардын катарында өзүнчө үн берип турат. Иштен качкан адам идрексиз адам. Инабаттуу өмүр сүрөм десең иштен тажаба, иштей бил. Иш сенин зарылдыгың болгондо гана турмуштун өтөлүнө чыга жашайсың деп айткан биздин улуу залкар коомдук ишмер атабыз Исхак Разаковдун басып өткөн эмгек жолу, анын бүгүнкү күнгө чейин Исхак Разаковго байланышкан маалыматтардын баары Сүлүктү шаарындагы тарыхый музейде кеңири камтылып, чагылдырылып, биздин кийинки муундарга маалымат берүү максатында ушул жерде сакталып турат. Исхак Разаков музей бөлүмүнө мен чындыгында ушул Исхак Разаковдун
үй бүлөсү, туугандары, жыйындарда иштеген учурлар тууралуу Султан Сүйөн Кордобойт деген бурч уюштуруп сүрөттүү баяндамалар менен толуктадым. Ысқақ Разақтың ошол 1950 жылдан баштап 1961 жылга чейинки ошол Кыргызстанда иштеп, Ош облусундагы Кыргызстанга ачкан эмгектердин бардыгын Гапур Мадемовдун китебинен алып мындан толуктадык. 1998 жылы Сүлүктүү көмүркенин 130 жылдык мааракесин белгилөө алдында биз Ленин айкелинин ордуна Ысқақ Разақтын айкелин коебуз дегенде 30 жылдыкта, 130 жылдыкта. Ушул айкел жасалган. Ушул айкелдин жасалып, борбордук аятка ушул айкел коюлду да. Бул болсо ошол жасаган калыбыны биз алдык. Калып бул. Калыбыны. Бул гипстен жасалган калыбыны сактап биз ушул музейге алып калдык да. Инсандар музей бөлүмүндө ушул Сүлүктүү шаарында бүгүнкү күндө мурда иштеп кеткен ардактуу инсандарыбыздын өмүр таржымалы менен бул жерде толуктадык. Бул жерде негизинен билим берүү бөлүмүнүн өнүгүшү, билим берүү бөлүмүндө эмгек сиңирген асаач мугалимдер, эмгеги менен ардактуу инсандар, ошондой эле бул жерде айтып өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегенчелик көз өтүп кеткен, эмгеги сиңген ушул шаардын ардактуу инсандары менен толуктадым. Археология жана этнография музей бөлүмү бул өзүнүн аты айтып тургандай ушул этнографиялык музей бөлүмү дегенде бул элибиздин байыркы колдонуп келген буюм тайымдар менен толуктанып атат. Бул болсо калемсаптар. Калемсап деп айтканыбыз мурда уручка ушундай бир эмеде болгон да, бул калемсапты ушул эмеге салган. Мурда биринчи жанагы канаттуулардын эмеси менен иштеп келген болсо, кийингилер мындай бир жыгачтан жасап атайын сыяк челектери менен болгон. Бул атайын футляр менен мурдакы убактарга таандык калемсаптар. Ал эми бул жагы мен айтып кеткен бул жыгач буюмдарыбызга жыгачтан жасалган челек. Бул жыгач челек деп коет. Мынау таш кетмен деп айтылат да, таш кетмен. Таш кетменге биз атайындай сап салып койдук. Бул өзү таш дооруна таандык да. Таш доорундагы таш кетмен деп бүгүнкү күнгө чейин сакталып келип отурат. Бул эң мындайча айтканда баалуу убагындагы азыркы мамлекеттик тарых музейинде дагы жок болсо керек мындай таш кетменди. Мына болсо чопо куур деп айтылат. Чопо куур, турба. Бул таза сууну бир жерден бир жерге жеткирүү үчүн ошол мурда дагы турба менен таза суу колдонулганда бул ошол 18-кылымдын аягы 19-кылымдардын башында дагы колдонулган да. 1 метрлик болгон да булар. Бул эми жердин астынан алынды. Жердин астынан алынганда мындай сыныктар. Ал дагы мындай бири-бирине кошулуп бир жерден бир жерге ушул чопо куур менен суу, таза суу иштетилген. Ошол куурларды биз археологиялык табылгаларга таап ушул жерге койдук. Бул жагында болсо мынау алгачкы киноаппарат. Бул киноаппараттын ичинде лентасы бар. Лентаны эметип туруп, зарядка коюп туруп, алгачкы кинону ушулар менен иштеп жүргөн. Бул болсо алгачкы фотоаппарат. Биринчи алгачкы фотоаппараттардын үлгүлөрүн дагы таап, буну койдук биз. Алгачкы фотоаппарат. Боз үй этнографиялык музей бөлүмүн түзгөнбүз. Эми чындыгында боз үйдү биз түзгөндө ошол боз үйдүн өзүнүн эрежеси боюнча, толуктоо боюнча аракет кылдык. Чындыгында боз үйгө киргенде оң канаты эпчи бөлүгү деп айтылат. Эпчи бөлүгүндө ошол аялдарга тиешелүү буюм тайымдар, мындайча айтканда идиш аяктар ушул жеринде болот. Мына 4-төн 1 бөлүгү мындайча айтканда чий менен бөлүнүп жабылып турганда, бул өзүбүздүн эме боюнча айтканда кухня катары. Мунун ичинде ушул
күндөлүк турмушка керектерүүчү идиш аяктар менен толуктанган. Биз анын ушул эпчи бөлүгүндө мына себеттер, булар атай чийкиеттерди сактоо үчүн, куруттарды сактоо үчүн жайлоолордо ушул себеттер коюлган. Мына бул чыныкап деп айтылат. Кыргыз эли көчмөн калк болгондуктан чыныларды салып, курдунга салганда, ал сынбаш үчүн атай териден жасалган чыныкаптар. Бул териден жасалган чанач, нан салышкан, ошол чаначтан жасап туруп кымыз куюуга пайдаланышкан. Бул кымыз кабак, чөмүчтөрүбүз, бул супра нан жасоо үчүн, бул карын майлар салганга табактарыбыз. Астыңкы бөлүмдө жанагыдай албестилер, чөгүндөр, бул күү болот. Күүнү өзүбүз билебиз, эми мурдатан азыр дагы колдонуп келишет. Күү менен сары майларды алып. Ал эми эпчи бөлүгүнөн кийинкиси аялдардын кийимдери ушул жагында турат. Аялдарга тиешелүү буюм-тайымдар. Бул жерде мурдакы ушул аялдар кийип колдонуп келген мүнөздүк чапандары, жоолуктары менен толуктадык. Бул дагы мурдакы жоолуктар, мүнөздүк чапандар менен толукталдык. Аялдарга тиешелүү кийим-кечелер, бешиктер өзүнүн саймалары менен толукталган. Төр жагында эр тарабы деп коет, эр тарабына коюлган буда сайылган, колдо сайылган туш кийиздер менен толуктанды. Бул чачпактар, аялдар үчүн эметилген чачпактардын түрлөрү. Мурда аялдар ушул чачпактар менен өздөрүнүн чачына кошуп, балаларына таштап ушуларды колдонуп келген болсо, бүгүнкү күндө бул атайын этнографиялык буюм катары менде сакталып турат. Бул баштыктар, табакаптар деп коет. Бунун дагы өзүнчө саймаланышы мурдакы ушул 18-19 кылымдарга таандык. Бүгүнкү саймалуу буларга окшобойт, такыр эле өздөрүнчө. Мына астындагы эмелер менен иштегенде бир башкача бир зымдар менен толуктап иштелинген да. Саймаларын карап көрсөңөр башкача бир. Булар жүн ийриш үчүн чарктар. Мына болсо, бул дагы чарк. Эркектердин кийими чепкен. Чепкенди ушул чарк менен ийрип, чаркта. Чепкенин жибин ушунан гана, бул чарктарда чепкен жибилбейт. Буну менен энелерибиз ийрете эле дагы чепкенди жасайт эле. Чепкенди ийрип, согуп бүткөндөн кийин аны пышытыш болот экен. Пышытыш бир суткалап дебейлетилет эле. Мындай баканды коюп, анан ыстык сууга коюп, эркектер кечке токтотпостон пышытып ошол чепкенди дебейлеген убактарын көрсө элек да. Ал эми бул жагы эр тарабы болгондуктан эркектердин кийим-кечелери, эркектердин мурдагы кийип жүргөн, мисалы үчүн мына бул топу биздин революцияга катышкан, революциядан кийин колхоздоштурууга чейинки басмачылар менен эметкен Исабек Бектемировдун мына бул топусу. Мына бул болсо ошо Исабек Бектемировдун өзүнүн кийип жүргөн ошол мезгилдеги чапанын алып койгонбуз да бул жерде. Эркектер. Ал эми эр тарабында биринчи эле ат жабдыктары турат. Ат жабдыктарынан биз толуктап атабыз. Мына бул болсо ат жабдыктарынан шырдак деп айтылат экен. Шырдак. Бул шырдакты бир гана мезгилде колдонулат экен. Кайсы мезгил? Бул ат менен келин көчүргөндө ат жасалгасы ушул менен болгон экен. Келин көчүргөндө ушул шырдакты жаап, жасап, атты алып баргандан келин көчүрүп келишкен да. Бүгүнкү күндө эми биз баягы машинелерди жасагандай убагында ушул шырдак менен келин көчүргөндө ат жасалган экен. Ошол шырдактарды биз сактап турабыз бүгүнкү күндө. Сүлүктүү Көмүркенин 150 жылдыгында Сүлүктүү шаары кенчилер шаары болгондуктан кенчилер музей бөлүмү деп ушул музейди түптөп ачтык да. Ошондо биз шаарыбызда жана айтып өткөндөй 30дан ашуун жоопкерчилиги чектелген коомдор иштейт. Ошол жоопкерчилиги чектелген коомдордун алдыңкыларын ушул жерде чагылдырдым. Алдыңкы ишканаларына. Бул жерде ар бир бөлүгү бир
ишкана болуп эсептелинет. Бул жерде биз негизинен ошол улуу ата мекен согуштагы сүлүктүүлүк аталарыбыздын сүрөттөрү менен, бул жерде сүлүктүүлүк аталарыбыз согуштун 60 жылдыгында ушул аталарыбыздын сүрөттөрү бар болгон, өздөрү бар болчу эле. Согуштун 70 жылдыгында бир гана Низамутдинов Васик абзый гана калды да. Бүгүнкү күндө бул киши дагы өтүп кетти. Сүлүктүдө улуу ата мекендин согуштун ардагерлери бүгүнкү күндө калган жок. Ушул улуу ата мекендин согуштун катышуучулары боюнча бул бурчту уюштурдук. Бул жерде сүлүктүдөн согушка аттанып курман болгондордун даректүү кайсы жерде курман болгондордун толук даректүү материалдар менен толуктадык да. 1430га жакын сүлүктүүлүк курман болгон жоокерлерибиздин аттары жазылган бул жерде. Ошондой эле бул жагыны биз кийинки биздин ардагерлерибиз болгон Ооган согушунун ардагерлери, Ооган согушунун катышуучуларынын ардагерлеринин бурчун уюштурдук бул жерде. Самат Садыков Советтер Союзунун баатыры. Бул Баткен облусу боюнча жалгыз Самат Садыков эсептелинет да, Советтер Союзунун баатыры, ушул улуу ата мекен согушта. Мундагы өмүр таржымалы менен бул жерде бурч уюштуруп койдук. Сиздер көрүп турган бул инсандар Сүлүктүү шаарынын тарыхында өзгөчө орду бар инсандар. Мына ушул Сүлүктүү шаарындагы тарых музейиндеги 9 бөлүмдүн ичинде чогулган экспонаттар, 2000ге жакын экспонаттар менен сиздер биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздү тааныша алдыңыздар. Көрсөтүүнү мен Каныша Яшымова жана Эрнис Азамат уулу даярдадык. Саламатта калыңыздар.